шаары номер 7 орто мектеп 8 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы барабарсыздарды кошуу жана көбөйтүү. Сабагыбыздын максаттары: силер балдар барабарсыздарды кошуу жана көбөйтүү боюнча билим аласыңар, тапшырмаларды аткаруу менен алган билимдериңерди бышыктайсыңар. Ошондой эле мүчөлөп кошуу амалдарын аткаруу көндүмдөрүнө ээ болосуңар. Балдар, алгач биз өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзөлү. Сан барабарсыздыгынын биринчи касиети эмне жөнүндө айтат? Сан барабарсыздыгынын экинчи касиети эмне жөнүндө айтат? Жана сан барабарсыздыгынын үчүнчү касиети эмне жөнүндө айтат? Демек, бул жерде барабарсыздардын эки жагына тең сандарды кошуу, же болбосо көбөйтүү оң санга, терс санга көбөйтүү дегендер айтылат. Силер болсо тактап, жообун аудиозапись менен жиберип ийгиле. Биздин тема. Биринчи теорема. Белгилери бирдей болгон барабарсыздарды кошкондо барабарсыздардын белгиси өзгөрбөй, башкача айтканда, эгерде А чоң Б болсо жана С чоң Д болсо, анда А кошулган С чоң, Б кошулган Д болот. Эми буну далилдейли. Шарт боюнча А чоң Б болгондон кийин А минус Б чоң 0 деп жазып алабыз. С чоң Д болгондон кийин С минус Д 0дон чоң деп жазып алалы. Эми төмөнкү айырманы карайлы. А кошулган Б минус Б кошулган Д барабар А кошулган С минус Б минус Д барабар А минус Б плюс С минус Д. Оң сандардын суммасы дагы оң сан болгондуктан А кошулган С минус Б кошулган Д деп топтоп алдык дагы 0дон чоң деп жазып алдык. Эми муну башкача айтканда А кошулган С чоң болот экен Б кошулган Д'дан. Муну балдар дептерибизге жазып коебуз. Эми экинчи теореманы карайлы балдар. Экинчи теорема төмөнкүдөй айтылат экен. Сол жана оң жактары оң сан болушкан жана белгилери бирдей барабарсыздарды көбөйткөндө ошол эле белгидеги барабарсыздык келип чыгат. Эгерде А чоң Б'дан жана С чоң Д'дан болсо, мында А, Б, С, Д оң сандар болушса, анда А, С көбөйтүлгөн чоң Б көбөйтүлгөн Д болот экен. Далилдөө. Мында А, С чоң Б, Д'дан болуп аткандан кийин А, С минус Б, Д 0дон чоң деген айырманы карайлы. Демек, А, С минус Б, Д барабар А, С минус Б, С плюс Б, С минус Б, Д болот. Барабар кашанын сыртына С'ны чыгарсак, А минус Б плюс экинчиден топтоштуруп кашанын сыртына Б'ны чыгарсак, С минус Д болот. Шарт боюнча А минус Б 0дон чоң жана С минус Д 0дон чоң болгондуктан кийин бул жерде Б 0дон чоң сан жана С 0дон чоң сан болгондуктан, демек С А минус Б плюс Б С минус Д 0дон чоң болот. Башкача айтканда А С минус Б Д 0дон чоң болот. Мындан А С чоң Б деген барабарсыздык келип чыгат. Эми балдар, мунун дагы теореманы дептериңерге жазып коесуңар дагы кийинки мисалдарга көңүлүбүздү буралы. Демек, биз эки теореманы айтып кеттик. Алар эмнени түшүндүрөт? Аны мисалдарды иштөөдө кантип колдонобуз? Мисал үчүн бизге 3 чоң 2,5 жана 5 чоң 4 деген эки сан барабарсыздыгы берилсин. Буларды кошкондо кандай амал жүргүзөбүз? Демек, сандарды мамычалап кошкондогудай жазып алабыз дагы.
Demek sol жағына сол жағын, оң жағына оң жағын қошабыз. Бұл жерде барабарстан белгisi бірдей болуш керек екен. Demek 3 çoğ. Aslında 5 çoğ деп тұрады. Demek бірдей. Ошон үчүн мүчөлөп кошобуз. 3-кө 5-ти кошсок 8 келип чыгат. Ал эми 2,5-ке 4-тү кошсок 6,5 келип чыгат. Экинчи мисалды карайлы. 1,2 кичине 1,3-дөн жана -3 кичине -2-ден. Demek бuyакта кичине барабарсыздык белгиси турат. Өгө тең бирдей. Эми буларды кошкондо 1,2 -3 болгондо өгөнү кошобуз. Бирөө терс сан, бирөө оң сан болгондуктан кемитүү амалы жүргүзүлөт дагы чоң сандын белгиси коюлат. Башкача айтканда 1,8. Белгинин өзүн коюп койдук дагы 1,3-кө -2-ни кошсок дагы эле кемитүү амалы жүргүзүлөт дагы чоңунун белгиси сакталып минус коюлду. 0,7 болду. Demek -1,8 -0,7'den кичине экендигин билесиңер. Эми экинчи теоремага карата мисалды карайлы. Бул жерде көбөйтүү болчу. 3,2 чоң 3,1'den жана 3 чоң 2'den. Булардын бардыгы тең 0'дон чоң болгон оң сандар. Барабарсыздын белгиси бирдей. Демек бул жерде да мамычалап көбөйтүп коебуз. 3,2'ni 3-кө көбөйтсөк 9,6 келип чыгат. 3,1'di 2'ye көбөйтсөк 6,2 келип чыгат. 9,6 6,2'den чоң экендигин билебиз. Экинчи мисал 1,8 кичине 2,1'den 4 кичине 5'den. Бул жерде дагы белгисиздин барабарсыздын белгиси бирдей болуп турат кичине. Эми мүчөлөп көбөйтсөк 1,8'di 4-кө көбөйтсөк 7,2 чыгат. Ал эми 2,1'di 5-кө көбөйтсөк 10,5 келип чыгат экен. Эми балдар китеп боюнча номер 221'di карайлы. Эгерде x чоң 7'den жана y чоң 4'төн болсо, x-ка y-ти кошсок 11 экенин. Эгерде x чоң 5'ten жана y чоң 8'den болсо, x менен y-тин көбөйтүүсү кичине 40'тан экенин. Эгерде x кичине -7'den жана y кичине 7'den болсо, x плюс y-тин суммасы 0'дон кичине экендигин. Эгерде x кичине 2'den жана y кичине 5'ten болсо, x менен y-тин көбөйтүүсү ondan кичине экендигин бизден туура экендигин көрөлү. Биринчисин карайлы. X чоң 7'den, y чоң 7'den 4'төн экөөнү мүчөлөп кошсок, x плюс y чоң 11'den болот экен. Демек бул туура экен. X чоң 5'den, y чоң 8'den экөөнү мүчөлөп көбөйтсөк, x көбөйтүлгөн y чоң 40'тан келип чыкмак. Bizde болсо x менен y-тин көбөйтүүсү кичине 40'тан деп турат. Демек бул жерде туура эмес болуп калат экен. Үчүнчүсүн текшерели. X кичине -7'den, y кичине 7'den. Демек мүчөлөп кошобуз. X плюс y кичине 0'дон болот экен. Карама каршы сандардын суммасы 0'ду берет экен. Демек бул туура. Акыркысын карайлы. X кичине 2'den жана y кичине 5'den. X менен y-тин көбөйтүүсү кичине 10'дон болот экен. Демек бул жерде туура берилген. Эми балдар китеп боюнча дагы 224 мисалды карайлы. Эгерде A чоң 2'den жана B чоң 5'ten болсо, анда демек 3A кошулган 2B чоң 16'да 16 болорун көрүшүбүз керек. Демек A чоң 2'den дейт. Бизге 3A керек. Ошон үчүн 3-кө көбөйтүп алсак, 3A чоң 6 болот. Бул жерде 3-кө A-ны да көбөйтөбүз, 2-ни да көбөйтөбүз. Андан B чоң 5'ti биз 2-ге көбөйтүп 2B-ны алабыз. Демек 2-ге көбөйтсөк 2B чоң 10 болот. Эми ушу экөөнү мүчөлөп кошобуз. 3A чоң 6-га 2B чоң 10'ду кошобуз. Демек 3A'га 2B'ni кошуп жазып алабыз. Ал эми 10'га 6'ны кошсок 16 болот. Демек бул жерде туура экен, балдар. Эми экинчисин карайлы. AB минус 1 чоң 9'дан. Бул жерден өзгөртүү жүргүзүп алабыз. A менен B-нын көбөйтүүсүн калтырабыз дагы -1'di барабарсыздын оң жагына алып өтсөк, плюс менен барат. 9'га 1'ди кошсок 10 болот. Демек AB чоң 10 экендигин текшеришибиз керек. Ал үчүн мүчөлөп көбөйтөлү. A чоң 2,
b çoң 5. Мүчөлөп көбөйтсөк, a-ны b-га көбөйтсөк a b жазылат, 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10 жазылат. Барабарстын белгиси ошол боюнча калды. Мына карагыла балдар, туура келип чыкты. Эми дагы бирөөнү иштеп көрөлү. a квадрат плюс b квадрат чоң 29 дейт. Демек a-нын квадраты, демек a чоң 2-ни a чоң 2-ге көбөйтүп алсак, a квадрат чоң 4 болот экен. b-нын квадратын тапканда, b-нын квадраты 5-тин квадраты бул 25 болот экен. Эми экөөнү мүчөлөп кошолу. a квадрат кошулган b квадрат өзү жазылат. Себеби буларды кошконго мүмкүнчүлүк жок. Экөө тең 2 башка өзгөрмө. Ал эми 25-ке 4-тү кошсок 29. Муну кошо алабыз. Демек a квадрат плюс b квадрат чоң 29 экендиги келип чыкты. Эми балдар, бул касиеттерди маселе иштөөдө кантип колдонобуз? Үч бурчтуктун ичинде жаткан каалагандай чекиттен анын чокуларына чейинки аралыктардын суммасы бул үч бурчтуктун жарым периметринен чоң экендигин далилдегиле дейт. Демек, биз биринчи A, B, C деген үч бурчтук чийип алабыз. Ичинен каалагандай K деген чекитти алабыз дагы. K'дан C-га чейинки аралыкты Z менен, K'дан B-га чейинки аралыкты Y менен, K'дан A-га чейинки аралыкты X менен белгилеп алабыз. Ал эми үч бурчтуктун жактарын A, B, C деп кичинекей тамгалар менен белгилеп алдык. Эми ушул маселенин шартындагы барабарсыздыкты текшеришибиз керек. AKB, AK'сы, BK'сы үч бурчтуктун эки жагынын суммасынын узундугу жөнүндөгү теорема боюнча төмөнкүлөрдү жазып алсак болот экен. X плюс Y чоң S'дан, X плюс Z чоң B'дан, X плюс Z чоң A'дан деп. Демек, үч бурчтуктардын жактарында мына ушундай болгон барабарсыздык бар экенин биз теорема геометрия курсунан билебиз. Бул барабарсыздарды мүчөлөп кошолу. Мүчөлөп кошсок, 2x кошулган 2y кошулган 2z болот. Оң жагында болсо a кошулган b кошулган c болот. Эми сол жагынан экилерди чыгарып жазып алсак, x плюс y плюс z көбөйтүлгөн 2 болот. Сол жагында болсо a кошулган b кошулган c калат экен. Эми 2ге оң жагын бөлүп ийсек, анда оң жагында a кошулган b кошулган c бөлүнгөн 2 калат экен дагы, а сол жагында x плюс y плюс z. Демек, балдар, биз эмнени далилдедик? Демек, үч бурчтуктун ичинде жаткан каалагандай чекиттен анын чокуларына чейинки аралыктардын суммасы, башкача айтканда x кошулган y кошулган z. Демек, үч бурчтуктун жарым периметринен чоң экени далилденди. Демек, балдар, биз сабакта эмнелерди карап кеттик? Демек, барабарсыздардын белгилери бирдей болсо, аларды мүчөлөп кошконду карадык. Жана ошондой эле барабарсыздардын белгилери бирдей болсо, көбөйткөндү карадык. Эми балдар, үйгө тапшырмага параграф 11 өзүңөр карап чыккыла, номер 222 жана 223. Бирөө кошууга карата алынган, бирөө көбөйтүүгө карата берилген. Демек, үйдөн аткарып туруп, WhatsApp аркылуу сүрөткө тартып жибересиңер. Саламатта калгыла балдар.